Андан кийинки пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде коомунда ушундай сөздөр, бул амалдар, ушул түшүнүктөрдүн негизинен келип канча деген коомдор мурунку пайгамбарларга да тоң моюндук кылып, баш ийбей, ыйман келтирбей, капырчылыкта өтүп кетти да туугандар. Бул нерсени билиш керек да, бул жөнөкөй маселе эмес бул. Ар бир бөлүмүндө ушул нерселер мындайча айтканда тоскоол болуп калган. Эмнеге тоскоол болуп калды десе, чындык, акыйкат алардын жүрөгүндө орноп калышка тоскоолдук болгон. Мына бир эки маселеден каршы чыгып туруп, ошо менен жүрөктөрү мерез болгон дагы капырчылыкка кайтып, пайгамбарга ыйман келтирбей, ошондой нааданчылыкта, караңгылыкта өтүп кеткен. Бири бул нерсени мен сүйөм, бул нерсени жакшы көрөм, мен будан ажыра албайм деди, ошо кеткен. Андан ары жүрөгү мерез болду. Мына ошондойдун дагы бир бөлүгүндө адамдарга Алла таалам ырыскыны ар кандай кылып берген, азы, көбү, ортосу дегендей. Анан ушул дүйнөнү көп берилген, кенен берилген адамдарга келгенде ушул дүйнөнү байлыкты өздөрүнө тараза кылып, ошо менен алданып калган. Кантип алданып калды десе, пайгамбар алейхиссалату вассалам жалпы адамдардын баарын чакырды да, кедейин да, байын да. Анан ошол жерден кээ бир байлар алар тоң моюндук кылган да пайгамбарга баш ийбей. Эмнеге десе, эгерде биз туура эмес жолдо болгонубузда же туура эмес жолдо жүргөнүбүздө мындай байлыктарды, мындай жакшылыктарды Алла таалам бизге бермек эмес. Алла таалам бизге берип атабы? Мына биз байбыз, колубузда бүт бар, токчулукта, жакшылыкта жашап атабыз. Анда Алла таалам бизден ыраазы болуп атат. Сен эмнеге келип бизди жолубуз туура эмес, бизди туура эмес дейсиң? Жок, биз туурабыз. Ошо туура болгондугубуз үчүн Алла таалам бизге берип атат деп пайгамбарларга каршы чыгышкан адамдар. Айрымдар айтып атат. Биз деген акчабыз көп, балдарыбыз да көп. Өлүп калсак дагы акыретте азапталбайбыз. Эгер бул дүйнөдө жакшылыкты берип, Алла таалам бизди бийик кылып колдоп атса, анда өлүп калсак мындан да жакшы колдойт Кудай таалам деп. Болбосо кайра булар тетиринен сүйлөп, кедейлерди көрүп, сен Кудайдын назарынан кур калган бир начар адамдар турбайсыңарбы деп кедейлерди жерип, кемсинтип, үстүнөн карап сүйлөгөн байлар. Бул Мухаммад алейхиссалату вассаламдын коомунда эле капыр болуп кеткен мушрик капырлардан болгон жок. Бул мурунку пайгамбарлардын доорунда дагы байлар ушинтип байлыгына чимирип алданып калышкан да васытасын. Акчалар, мансап, бийлик ошонун үстүнө алданып, пайгамбарлардын жолун жолдобой, ошондой капырчылыкта өтүп кеткен. Алла таалам жооп берип атат буларга. Кул дейт, эй Мухаммад, сен айткын. Инна робби ябсутур ризqa лиман яша. Сен айткын, чындыгында бул Алла тааламдын ырыскысын кенен кылып каалаган адамга бере берет. Уяхдиру. Аллахтын кудуретинде бул. Аллах таалам өзү каалагандай бере берет. Валякинна актаран наси ла я'ламун. Бирок көп адамдар бул нерсени билбейт. Вама амвалукум вала ауладукум биллати туқаррибукум индана зульфа. Бирок билип алгыла, чындыгында силердин бул акчаңар, силерге берилген бул балдарыңар, байлыгыңар Алла таалам алдына силерди жакындатып койбойт. Бул нерсеге алданбагыла, байлыгыңарга, балдарыңарга алданбагыла. Ушул нерсе менен Кудайга жакындап кетет экем деп жооп берген Алла таалам.